Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Назгүл. Окуу дигиталь. Тез окуунун кийинки чыгарылышы. Мен бүгүн жөрмөлөтүлүп коюлган тексттерди сиздердин алдыңызга коюп беремин. Сиздер буларга жетишип окушуңуздар керек. Ар кандай темпте койдум. Бирде жайлатылып, бирде кайра тездетилген текст 1 минуттун ичинде 40 сөздөн баштайсыздар. Тездетилген вариантында 1 минутта 80 сөзгө чейин жетесиздер. Анда эмесе кеттик.
Текст окуп жетиштиңиздерби? Кызыктуу болдубу? Жөн гана окуп койбосо муну түшүнүш дагы керек. Эми суроолорго жооп беребиз. Аяна канча жашта? Кай жакка барды? Анын өтүгү кайсы өңдө эле? Аянанын эжекейинин аты ким? Жана ал жакта эмне иш кылды? Суроолорго жооп беребиз. Кийинки сабактардан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар жана Аянанын окуяларын кийинкилерде калбай окуйм десеңиздер, абонент болуп, катталып сөзсүз түрдө подписаться жана анын жанында коңгуроону дагы басып койсоңуздар, видео жаңы чыкканда эле биринчилерден болуп көрө аласыздар.